Bişkek'te Karılar Uyu'nda ört çıkıp 2 adam göz yumdu. Жерine 4 gücürmen esepçen açtap tartılıp ört çektöөгө alıngan. Tilsiz joodон 15 adam эвакуацияланып, 2 adam каза болгонун маалымдайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Коомчулукта мени айыптап жаткан кароолорго жана жалган жабууларга кыскача жооп берип коюуну туура көрдүм. Айтмакчы тыйындын экинчи тарабы болот эмеспи. Эми аял кишиге теңелип унчукпай да келгем. Аска түшпөйүн десем да жанды койбой ойдон чыгарылган, бирине ал келбеген айыптоолорду чындыкты айтууга негиз болду. Мен ушу Хабиб Уланованын атайы түзгөн афералык схемасынын 3-чү курмандыгымын. Балким андан да көп болушу мүмкүн. Баланы бетке кармап, ал өзүнүн жабырлануучу көрсөтүп жаткан Хабиб Уланова буга чейин 18-19 жашында болжол менен 50 жашта Кытайды Бишкекти да алдап ушундай сценарий менен тузагына түшүрүп, $45,000 талап кылып, ийимде кылмыш ишинде башкы фигурант болгон деген далили бар. Өзүнүн жигитин үйүнө алдап чакырып, сиңдиме ыдык көрсөттү деп арыз жазып, жаш баланын туугандарын сыздатып, каматыйга жаздаганда маалым болду. Демек бул кыз да ушундай иштер менен жан баткан деген күмөн да жаралат. Это почти 6 миллионов. 6 миллионов. Нет, не 6 миллионов, 3 миллиона. Баланын диагнозун угуп алып таштап кетти деген жалган. Мен эч качан балага жардам берүүдөн баш тарткан эмесмин. Баланы да таштаган эмесмин. Үстүнө үй, астына унаа алып бердим. Баланын кем карчысына жумшасын деп сулуу салонду ачып бергенмин. Мне был парнем, когда он открывал мне салон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Шүгүрчүлүк кылганды да билиши керек да. Болгону алгыс буга чейин балага жумшатып берген акчаларды максатсыз колдонгону далилденип ишеничтен чыгып калган. Биз анчалык ташкор эмеспиз. Баланы өзүм багып алайын деп мыйзамдуу келинчегим ачыкта, көмүскө да канча жолу сурасак бербей келген. Макул баланы дарыланууга колдон келген жардамды беребиз. Болгон акчаны сенин колуңа карматпай инимди жөнөтсөм, ага да макул болгон жок. Мунун ниети баланы дарылоо эмес. Чоң суммада көздөгөн акчасын алып максатына жетүү. Дагы бир жолу айтып кетмекчимин, ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты бар. Наристеге жардам берүүдөн баш тартпайбыз. Жараткан баарыбызды жалган жаладан жана бүтүлгөн ыңгырсыктан сактасын. 28.900 айтканда мен 10 класстын окуучусу болчумун. Ана мен айткам жинди болуп калыпсыңар деген. Кантип эле мен да 10 класстын окуучусуна 28.900 бак туурабы? Это же самое. Бирок мага эмнеси жакты? Бир жолу Кандай жакшы Милисан Агалидан Абдуллаев. Жолдон туура эмес өтүп атасыз. Мен шашып атам, больницадан телефон чалышат. Шашсаңыз да байкен биякта пешеходдор турат да. Мейли рахмат. Документтериңиз барбы жайында? Документ жок, бүт больницада. Байкен бул жолдон туура эмес өткөзүп, өзүңүздүн коопсуздугуңуз канча деген айдоочуларга тоскоолдук кылып атасыз мисалы. Ушундайынан жолубуздар көп болот го байке. Мен келем телефон жазып. Наспайда жол белгилеп турат. Чек атам, ишенезе ошентип. Туура да ушу чекпеш керек. Ооба. Анда чыдат. Экинчи болбойт, кайталанбай. Бирөө сүзүп алсам да жөн эле бирөөнүн убалына калып атпайсыз байке. Экинчи кайталанбай. Атыңыз ким болот? Нурбек. Нурбек байкеси. Жөө жүргүнчүлөрдүн айынан иймилде. Көп жылкылар болот. Сүзүп кетип атат. Биринчиден өзгөрүүнүн ден соолугуна карап. Коркунуч келтирип атат.